Жашоо кызыксыз болуп бара жатканда музыка жаралган, музыкадагы жардам бербей баштаганда футбол ойлоп табылган. Ассаламу алейкум, урматтуу көрөрмандар. Улуттук спорт телеканалында Дерби футбол викторинасынын 2-нчи сезону уланууда. Бул программанын алкагында биз катышуучуларга футбол темасындагы суроолорду узатып, мыкты футбол көрөрманын аныктайбыз. Жалпы 16 катышуучу, бирок аягында бирөөсү гана чемпион болот. Бүгүн 8-1 финалдык беттештин акыркы жуп жана бүгүн биз чейрек финалга чыккан акыркы оюнчуну аныктайбыз. Катышуучулар менен таанышалы. Актерлор Азамат Уланов жана Санжар Аскаров. Ассаламу алейкум. Ассаламу алейкум. Ва алейкум ассалам. Алгач сиздер менен футбол көрөрманы катары таанышалы. Футболго кантип кызыгып калдыңыздар? Канча жашыңыздардан баштап көрөсүздөр? Кайсыл командага жан тартасыздар? Эмне үчүн ал клубту сүйүп калдыңыздар? Азамат мырза. Мен футболду негизи эле билбейм. Кичинекей кезден бери эле ал кезде андай жер тамда жашайсың. Жакын дос балдарым мындай эстесем, мен атам деле эметпептир. Атайым бар ойно депчи. Ал кезде эшикке чыгасың, эшиктен ошол кезде достор ойноп калса керек. Ошол бойдон эле топту тебип эле чаңдын үстүндө кир болуп эле жүрүп эле, андан кийин уже кичине 6-класстан баштап футболго мындай курска, секцияга жазылып, кадимки тренер болуп, анан көрө баштайсың, футболду сүйө баштайсың, бир команданы тандайсың. Ошол эле кезде 6-же 5-класста Реал Мадрид командасын тандагам, ошол команда көрманым. Андан кийин уже мындай футболду ойногон сайын өзүң көргөнгө да көбүрөөк мындай желание пайда болот, ойногондо келесиң. Андан кийин 1 жылдан бери биз мисалы үчүн топ тим командасында ойнойбуз. Бияк Санжар менен кадимки чоң футбол. Ошол жакта кадимки бир башкача бир сонун сезимдер. Чоң футбол. Негизи футбол бул жашоо. Футболсуз жашай албайсың. Чын. Санжар мырза, сиз кантип кызыгып калдыңыз эле футболго? Ой, биз эми кичинекей кезде өсүп баратканда футболдон башка эчтеке деле кызыктуу нерсе жок болчу. Бизде ошол биз өсүп аткан эмеде футбольный поле болчу. Чаңдатып, туура кичинекей таштардын арасында чуркап жүрчүк. Эми билбейм кандай десем, топ берди, анан топ ойноп баштаганда окшош барып, мен анан ушу жаш кезде мен чоң балдардын арасында өсүп калдым. Алар ушу жакшы ойнойсуң, биз менен деп ушинтип эркелетип жанына алып алчу. Ушу негизи ушундай күчтүү, чоңураак, улуураак балдар менен ойногондо өзүң деле өсүп өткөнсүң да. Ошо анан бир досум где-то 5-класста футболго эметип алайлы дейт. Мектепте 7-нчи мектептин артысында ушу Апилка эме стадион бар болчу. Ал жакта ушу жакшы сонун тренерибиз Дмитрий Олег Евгеньевич. Кайсы клуб? ФК-70 деле болчу. Кайсы клубка көрөрман кыласыз? Азырбы мен өтө деле бирин жаш кезде Манчестер Юнайтедке байлап. Азыр уже Манчестер Юнайтедти көрүп алып жүрөгүм кысылат, конечно. Так Манчестер Юнайтед анан мындай карасаң нейтралитетте Реал Мадридке деле байлап этип коем болду. Негизи Криштиану ойногон жакта ушул жакта көп кызыгып коем. Түшүнүктүү. Азыр мына блиц суроолор, бул жакта упай берилбейт. Азамат мырза, сизден баштайлы. Месси же Роналду? Бир гана сөз бериш керекпи же мындай? Тандаш керек. Месси же Роналду? Жок, мындай түшүндүрүп айтып берсем болобу? Шашпайм да улан деме же. Кыскача эле. Кыскача эле андан Роналду. Эрлинг Холланд же Килиан Мбаппе? Шах эле ойлонбой эле айтып салды. Эрлинг Холланд. Мануэл Нойер же Петр Чех? Мануэл Нойер. Мирлан Мурзаев же Азамат Байматов? Мирлан Мурзаев. Айлимардан Шүкүров же Гүлжигит Алкулов? Гүлжигит Алкулов. Пеп Гвардиола же Жозе Мауриньо? Пеп Гвардиола. Харри Кейн же Роберт Левандовский? Роберт Левандовский. Винисиус Жуниор же Мухаммед Салах? Винисиус Жуниор. Ушул эле суроолор сизге. Месси же Роналду? Роналду. Эрлинг Холланд же Мбаппе? Мбаппе. Мануэл Нойер же Петр Чех? Нойер. Мирлан Мурзаев же Азамат Байматов? Мурзаев. Айлимардан Шүкүров же Гүлжигит Алкулов? Айлимардан. Пеп Гвардиола же Жозе Мауриньо? Мауриньо. Харри Кейн же Роберт Левандовский? Кейн. Винисиус Жуниор же Мухаммед Салах? Жуниор. Эми оюндун эрежеси менен тааныштыралы. Жалпы 7 раундтан турат. Ар бир раундтун жеңүүчүсүнө бирден упай беребиз. Эгерде тең чыгуу болуп калса, эки тарапка тең бирден упай жазылат. Жыйынтыгында ким көп упай топтосо, ошол тарап жеңүүчү аталат дагы, чейрек финалга жолдомо алат. Урматтуу көрөрмандар, биз оюнду баштайбыз. Алгачкы раунд.
Бул раунд 3 бөлүктөн турат. 3 бөлүктүн экөөсүндө ким жеңишке жетсе, ошол тарап 1 упай алат. Биринчи бөлүк бир тамга айтам, ошол тамгадан башталган футболчулардын аттарын же фамилияларын айтышыңыздар керек, калмак салмак. Ким таппай калса ошол утулат. Сиздерге берилген тамга М тамгасы. Азамат мырза баштай берсеңиз болот. Мыга, Мыдан башталган футболчулардын аттарын, фамилияларын боло берет. Месси, Мирлан. Марадона, Мыга. Мындай кезде эметкен, баштан баары учуп кетет экен. Египеттик футболчу. Мохаммед Салах. Мазруи, Азамат туруп кетет окшойт да. Манчестер Юнайтед негизги оюнчусу. Англиялык. Ушунун оюнчусу азыркы Маркусбу. Маркиньос, Мен жакты да, уят болом го. Ким да бар Мыга? Биздин жигиттерден дагы ким бар? Алтын топ алган хорватиялык оюнчу. Модрич. Мануэль, Мануэль Нойер, Мо деген оюнчу бар болчу беле? Мо? Мо Салахта, Салах деп коебу. Башкача дагы бир Мо деген бар болчу. Орусиялык оюнчулар бар. Англиялык оюнчулар бар. Орусияныкын вообще такыр көрбөйм, если честно. РПЛ вообще таанам жок. Мыга ким бар? Мен үчүн аябай кызыктуу эмес раунд болуп калды. Болду болуш керек уже башыман эле. Башка вариант жок. Сизде Мыдан варианттар бар да? дагыбы? Бар да. Айтып көрүңүз. Мертенс, Маккалистер, Миранчук. Айтор көп болчу. Мирослав Клозе, Митрович, Марио деген оюнчулар абдан көп. Биринчи бөлүктө Азамат мырза жеңип алды. Экинчи бөлүк ушундай эле бир тамга айтам. Бул ирет футбол клубтарды айтышыңыздар керек, алмак салмак. Бул ирет Санжар мырза баштайт. Б тамгасынан. Масса. Байер. Байер, Бернли, Бавария. Брентфорд, Барселона. Быга. Так. Англияда жакшы оюн көрсөтүүдө. Ушул Европа лигасында ойноп жатат. Бернли айтылды. АПЛда дагы бир команда. Азыр ошо. Брайтон. Братислав деген команда бар болчу. Братислав. Борбор шаары, бирок барбы так маалымат. Боруссия санала береби? Дортмунд. Боруссия Мюнхен-Гладбах. Испанияда дагы бар, Барселонадан тышкары. Иск ойноп жатат. Учурда Иск ойногон. Ким эле? Жашыл ак формасы. Жок, ошол Валидолид беле? Реал Валидолид. Так. Ал Реал Валидолид выдам. Байерди айттыкпы? Байер айтылды. Байер Ливеркузен беле же Ливеркузен беле? Ушул. Өзбекстандык клубтар Түркияда Бешикташ. Бетис. Бенфика. Так. Бенфика. Италия серияда команда. Болонья. Так, Италияда дагы Бга бар болчу. Бар аутсайдер командалар. Бирде А серияда, бирде Б серияда ойногон командалар бар. Францияда бар. Францияда ким эле? Түркия, Өзбекстанда Бдан команда бар. Өзбекстан десеңер, негизи ушул Бешикташ башка келип кеткен. Турецкий клуб. Так. Өзбекстанда.
Португалияда Бенфикадан тышкары дагы бир команда бар. Топ 4-тө дайыма жүрөт. Бенфика, Спортинг дагы бирөө. Так. Вариант жок, э? Что-то уже такап калып атам. Тилекке каршы бул раундту дагы Азамат мырзага беребиз. Сизде барбы башка? Базель, Базель, Бордо, Брага, Брест, Брага, Италияда Беневенто, Брешия деген клубтар бар. Негизи айтып атпайм мен. ушундай моментте моюндан чыгып кеткен действительно. А эшта жөнү машинада отуруп, мындай питание ойнотканда буну айтсаң болобу, мындай жүздөн айтасың да. TikToктон бирөөнү көрүп алып, тукпой сен эмне билбейсиң деп чыгып болду. Үчүнчү бөлүк бул ирет чынжырча деп аталат. Мисалы Роналду деп бир катышуучу айтса, экинчи Удан, Роналду. Азамат мырза, калган бир футболчунун атын айтып баштайсыңыз. Кеттикпи? Анда Бензема. Анхель. Лыга. Лео. Отаменди. Икарди. Иванович. Чичарито. Так, Атамендини айттым, так, ого дагы эмне кандай? Челсиде ойноп кеткен. Озил. Ливакович. Чех. Хыга. Учурдагы мына эң популярдуу Холланд. Д. Анхелди айтып койдум, Ди Мария деп айтып кое берейин. Отчествосын айтып эле. Так, на Д, давайте. Башкасын айтайын. Димитр Бирбатов. Димитр Рыга. Роналду. Уэсли. Иге деген азыр кимдин айтсам? Көп вариант болот аны. Иге Барселона. Жарым коргоочу Испаниялык. Барселонанын легендасы. Иньеста. Андре Пирло. Ого. Осимхен. Нуньес. Салах. Хави и Иван Перишич. Иван Перишич. Иван Перишич деп алып чогуу. Так, Чави деп койду. Так, наче ким? Чичаритону айттың. Чыга дагы кимдер бар анын? Чыга кандай оюнчулар бар? Дарвазачы. Чакта айткам, э? Айтылган. Чактан башка дагы. Хорватиялык коргоочу бар. Математикте ойногон. Андай глубокий познание жок футболдун. Хорваттын базар коргоочусу? Хорватиянын борбордук Ливакович да. Жок, борбордук коргоочусу дейм. Центральныйбы? Сөзүм вратарь деп коем. Центральный защитникпи? Мурда ойногон да. Мурда. Так, чыга дагы ким? Чаритодон башка дагы чыга айта элекпиз, эч ким? Чехти айтканбыз. Болду, ушу экөө менен дагы чыга кимдер бар? Так. Демек, вариант жок, э? Тилекке каршы бул бөлүктө дагы жеңип калдыңыз. Чорлука деген. Чилаверт деген белгилүү дарбазачы. Демек, биринчи раунд ушу менен жыйынтыкталды. 3 бөлүктү тең Азамат мырза жеңди жана биринчи раунддун жыйынтыгы боюнча эсеп 1-0. В гарада ойнойсуң. Чалханаглу. Чалханаглу Интерде. Урматтуу көрөрмандар, биз улантабыз экинчи раунд. Экинчи раундда сүрөт аркылуу суроолор болот.
бир футболчу катылган. Баскет. Ким биринчи баскычты басса, ошол тарап жооп берет. Бул Да. жакта 2 футбол клубтун эмблемасы көрсөтүлгөн. Биринчи футбол клуб бул ошол футболчу карьерасын ошол жакта баштаган. Экинчи клуб бул учурда ошол клубда ойноп жатат. Экиле лого же Экиле балким жок. 8 болушу мүмкүнбү? Жок, экиле алга карьерасын баштаган клуб, анан учурда ойноп жаткан клуб. Аны эмесе биринчи сүрөттү экранга чыгарабыз. 2010 жылы Гамбургда баштаган карьерасын учурда Тоттенхемде ойнойт. Бул кайсыл оюнчу? Гамбургда баштап Тоттенхемде ойноп атабы? Охо. Абдан татаал суроо. 2010 жылы карьерасын баштаган профессионал. 2010 эле баштады. 2010 эме 17-18 жашында баштаса, учурда оюнчу бир 30-тун тегерегиндеги футболчу. Тоттенхемде. Тоттенхемде. Ким болушу мүмкүн? Так, точно сон эмес. Кулишевский эмеспи? Куликовский. Кулишевский. Куликовский торт. Сон Хонминби? Куликовский. Иә. Баскычты басып жооп берип көрүңүздөр. Сон Хонминби? Эмне себептен? Билбейм, анткени дегенде сиздин жардамыңыз менен ал 2010 жылы 17-18 болсо, азыр 30-тан ашты десе, Тоттенхемде азыр тоже омоложение состава болуп жаткан учуру, анан 30-тан ашкандардан сон болушу мүмкүн. Санжар мырза, сизде вариант барбы башка? Ромерону айтып көрөм, защитник. Ромеро, аргентиналык борбордук коргоочу. Келиңиздер, туура жооп өтөлү. 2010 жылы бул футболчу карьерасын баштаган, андан кийин Байер клубуна өткөн жана 2015 жылдан бери Тоттенхемде ойноп келе жатат. Бул Сон Хин Мин болчу. Биз улантабыз, кийинки сүрөт ушундай эле. Бул кайсыл футболчу? Манчестер Ситиде карьерасын баштаган 2007 жылы. 2007. Жана учурда Ньюкаслда ойноп жатат. Бул кайсыл футболчу? Ортосунда Атлетико Мадридте ойногон эмеспи? Аны айтсак, албетте жардам болуп калат. Биякта эле угуп атат да. Басканга жарашады. Ал позициясы хотя бы ким? Жок, айтууга болбойт, э? Так, Болжолдоп айтып көрүңүздөр. Азыр Ньюкаслда бизде ким бар? Исак бар. Исак ойногон эмес. Бруно Гимараеш ойногон эмес. Гордон ойногон эмес. Альмирон ойногон эмес. Трипьер ойногон эмес Ситиде. Же балким уже мен айтып койдум ал фамилияны. Санжар мырза, сизде вариант бар? Мен билбейм. Болжолдуу түрдө айтып көрүңүздөрбү? Жана кара гилдеген защитник. Ким эле аты? Так, Ситиде ойногон. 2007 дегенде эле уже 30-тан ашкан футболчу. 30-тан ашкан. Так, ветерандардын арасында. Ситиде ойногон. Милан менен оюнда чыккан жок, э? Ситиде ойногон балким. Акыркы оюндарда стартта эле чыгып жүрөт да. Мен жообум Трипьер. Керан Трипьер деп Керан Трипьер. Санжар мырза, сизде вариант барбы? Бирок Трипьер Ситиде ойногон эмес. Болжолдуу түрдө Ньюкаслдын бир оюнчусун айтып койсоңуз болот, эгерде такыр вариант жок болсо. Мүмкүн туура чыгып калат. Эме Амбал Ливша чыкты го левый защитага. Ошо как раз таки Трипьердин ордунда, анан тиги флангка кетип калган. Кара гилдеген защитник. Онучу травмадан кийин восстановился же. Фамилиясын азыр чыгып, телефону карап элестеш керек. Мен эслеп жатам. Сиз билбейсизби? Чоң Милан менен ойноп атканда заменадан чыкты го, чоң. Билбейт экен. Левый защитага чыккан. Ливраменто, же бирок ал кара эмеспи? Ал эмес. Так. Негизи мага деле Трипьер деле болот экен, башыма келип Демек, аткан. сиз деле Трипьер деп ойлойсуз, э? Келиңиздер, эми туура жооп өтөлү. Бул Манчестер Ситиде карьерасын 2007 жылы баштаган. Ортодо Барнс дейди ижарада жүрдү. Андан кийин Тоттенхем, Атлетико жана учурда Ньюкаслда ойнойт. Эсеп 2-0 Азамат мырза алдыда. Биз 3-чү суроого өтөбүз. 3-чү сүрөт. Бул кайсыл оюнчу? Санжар мырза. Джек Грилиш. Джек Грилиш деп ойлойсуз, э? Эмне себептен? Астон Вилладан кийин ушул жака эле өткөн сразу. Бир эле тааныйм. Азамат мырза. Бир упай хотя бы бул жашоодо утуп кетет. Джек Грилиш деп ойлойсуз, э, сиз дагы. Келиңиздер, туура жооп өтөлү. Бул оюнчу 2012 жылы карьерасын баштаган. Кесипкөй карьерасын дал ушул Астон Виллада жана ортодо Нотс Каунтиде бир сезон ижарада жүрдү дагы.
Мына жакында эле дейли 2021-жылы Манчестер Ситиге өткөн. Болду кете берейин. Играсы билдеген брат. Эсеп 2-1, кийинки 4-чү сүрөт. Спарта Роттердам, бул деген голландский клуб, Голландиялык клуб. Азыр Учурда Интерде ойнойт. Бул кайсыл футболчу? Бул биринчи клубу. Соответственно, биринчи. значит, Эми көпчүлүк эле оюнчулар карьерасын өзүнүн мекенинде баштайт да. Демек, бул голландиялык оюнчу деп айтсак. Азыркы ким бар? Интерде ойногон голландиялык оюнчу ким болушу мүмкүн? Санжар. Дюфрис ким эле? Думфрис деп ойлойсуз, Думфрис. Сизде? Короче, правый эмеби? латераль. Деврей биле? Деврей, Стефан Деврей, коргоочу. Стефан Деврей. Дамфрис деп ойлойм. Интерде ойнойт алы? Интерде Стефан Деврей. Келиңиздер, туура жооп өтөлү. Эки катышуучу тең өздөрүнүн ойлорун айтты жана биз туура жоопко назар жүгүртөлү. 2014-жылы карьерасын баштаган бул Дензел Думфрис коргоочу. Эсеп 2-2, 5-чи сүрөткө өтөбүз. Дароо. Бул кайсыл оюнчу? Баварияда баштаган карьерасын. Учурда Боруссияда ойнойт. Азамат мырза. Хумельс. Матс Хумелс деп ойлойсуз, Эмне себептен? Анткени Баварияда ойногон. Азыр Жок, Боруссия. Хумельс наоборот Боруссиядан Баварияга өткөн да. Ну он сейчас И обратно типа. он сейчас Боруссияда ойнойт. Коргоочу. Деп мен ойлойм. Левандовский дейм десем ал Барселонада азыр. Азамат мырза, сизде кандай вариант? Меники. Зүлө болуп койсун макул. Демек, эки катышуучу тең борбордук коргоочулардын аттарын айтты. Туура жооп өтөлү. 2005-жылы бул оюнчу Баварияда баштаган экен. Бавария академиясынын тарбиялануучусу. Матс Хумелс учурда Боруссияда ойнойт. Ортодо бир 2-3 жыл Баварияда ойноп кетти. Бирок кайрадан учурда Боруссияда ойнойт. Эсеп 3-2, биз 6-чы сүрөткө өтөбүз. Бул кайсыл оюнчу? Хави Симмонс. Хави Симмонс деп ойлойсуз, Эмне себептен? Лейпцигте азыр ПСЖнын Башка курамынан бир гана эле игрок ойнойт. Хави Симмонс. Санжар мырза, сиз да башласыз, Анда туура жоопко өтө берели. Бул кайсыл оюнчу экендигин байкайбыз. Аталган оюнчу өзү Барселонанын академиясында тарбияланган, бирок биринчи кесипкөй карьерасын да ушул ПСЖ менен келишим түзгөн, учурда Лейпцигте ойнойт. Демек, на моих глазах вырос он. Демек, экинчи раунд ушуну менен жыйынтыкталды. Эсеп 4-2 жана жалпы эсеп 2-0. Азырынча Азамат мырза алдыда. Хотя бы не в сухую раунд. Урматтуу көрөрмандар, биз улантабыз 3-чү раунд. Үчүнчү раундда бир футболчу тууралуу факт айтам. Сиздер кайсыл футболчу экендигин табышыңыздар керек. Жообу сизде бар. Ооба. Бир футболчу жөнүндө факт айтам, атын айтпай. Сиздер кайсыл футболчу экендигин табышыңыздар керек. Ким биринчи баскычта болсо, ошол тарап жооп берүү укугуна ээ болот. Бул футболчу Фиорентинада ойноп жүргөндө 74-чү номерди кийген. Бул сандын тандалышы ал Порт Саид шаарындагы стадиондогу кырсыкка байланыштуу болгон. Анткени ошол стадиондо кырсык болуп 74 адам көз жумган. Италиялык клубда футболчу өзүн мыкты көрсөтүп, машыктыруучусу аны Лионель Месси менен дагы салыштырган. Ошондой эле футболчу көрөрмандардын сүймөнчүгүнө ээ болуп, Флоренция шаарынын бир ресторанында анын атынан пицца дагы жасала баштаган. Бул кайсыл оюнчу? Бул оюнчу Фиорентинада ойногон. Ижарада ойногон. Акыркы командасы болгон. Жок, бул учурда ойнойт. Учурда ойнойт. Карьерасынын бир бөлүгүндө ошол Фиорентинада ойноп кеткен, ижарада. Ал жакта ойноп 74-чү номерди алган. Так. Фиорентинада ойнойт. Ал дачпыр ойноп келатат. Учурда ойнойт ооба. Бирок Фиорентинада аз эле ойногон. Бир итальянец, Жок, бул жакта улуту жөнүндө эч нерсе айтылган жок. Мына Порт Саид деген шаар. Порт Саид. Кайсыл өлкөнүн шаары болушу мүмкүн? Ошол шаарга дагы байланыштуу. Ойлонсоңуздар болот. Порт Саид. Португалияныкы, да? Же Бразилияныкы. Же Чили. Жөн бир Фиорентинада ойногон оюнчуларды аз билем да, балким бир эле игрок. Дагы бир жардам берейин. Бул футболчу 2015-жылдын башында Фиорентинага ижарага өткөн.
2015 жылдын башында. Ал жакта жарым жыл, 1 жылга жетпей эле убакыт өткөргөн. Бир вариант айтып көрөйүн, ошол эле ойдо болот да. Басып айтып көргөн. Бир гана ой мен эсимде Фиорентинага Бавариядан Франк Рибери келген. Франк Рибери деп ойлойсуз, Просто башка оюнчу вообще билбейм азыр. Санжар мырза. Фиорентинада ким ойнойт? Азыр Миланда ойноп аткан ким эле? Реал Мадридте ойногой кеткен. Тео Эрнандес? Жок. Брайан Диас? Нападающий. Лука Йович бе? Йович. Ушул Фиорентинада ойногон, бирок анчалык кыйраткан жок болуш керек, эми пиццаны алып. Кыйын суроо экен. Кыйын суроо. Демек туура жооп който берели. Бул Мухаммед Салах болчу. Мухаммед Салах. Мухаммед Салахтын Фиорентинадагы эсте жок. Ромадан эле барбы эсимде? Эсте жок. Бул Мухаммед Салах болчу. Биз үчүн ал Рома, Челси болду. Дал ушул Челсиде ойноп албай анан Фиорентинага, арендага кетирген да 2015 жылдын башында. Экинчи факт. Англия премьер лигасындагы 1-сезонунда бул футболчу 10 гол киргизген. 2015 жылдын май айында ал лиганын тарыхындагы эң ылдам хет-трикти жасаган. Астон Вилланын дарбазасына 3 гол киргизүү үчүн ага болгону 2 мүнөт 56 секунд гана жетиштүү болгон. 2000 канча эле? 2015. Демек бул тарыхта эң тез хет-трик жасаган оюнчу АПЛдеги. Чичарито деп ойлойсуз. Акыркы вариант. Уэйн Руни менен Чичарито келип атат бизге. Демек Чичарито деп жооп кабыл ала берели, АПЛде эң бат хет-трик жасаган. 2 мүнөт 56 секундада 3 гол киргизген экен. 2015. И ошол биринчи АПЛге жаган келип, биринчи сезонунда эле ушундай жетишкендикке. Анда Чичаритону калтырып бериңиз. Чичарито деп ойлойсуз, э? Менин жообум биринчи сезонунда эле Манчестерге келген. Демек 2015 жылы демек. Джейми Варди. Джейми Варди деп ойлойсуз, э? Туура жооп бул Садио Мане болчу. Садио Мане да ушул 3 гол киргизүү үчүн 2 мүнөт 56 секунд гана талап кылынган экен. Үчүнчү фактка өтөбүз. Бул бир аз жеңилирээк болушу мүмкүн. Бул футболчу Реал Мадридте жылдызы жанып, клубдун легендасына айланганы менен алгачкы жылдары атасы күйөрман болгон Атлетико Мадридтин жаштар командасында ойногон. Бирок кийин Атлетико каржылоо жагынан олуттуу көйгөйлөргө туш болуп, академиясы жоюлгандан кийин Реалга келип калган. Ким, Маратабы? Марата деп ойлойсуз. Мен кыргызча өтө деле жакшы түшүнбөй эле уруп атам. Жок, мында кичинекей кезинде Атлетикодо, Атлетико Мадридте ойногон. Атасы да ошо Атлетико Мадридке күйөрмандык кылат. Бирок кийин Атлетиконун академиясы жабылгандан кийин Реалга өткөн, профессионалдык карьерасында Реалда баштаган жана Реалдын легендасына айланган. Ким? Легендасына айланса анда Марата легенда болду. Так. Кандай варианттар бар? Реалдын легендасына айланган. Реалдын жылдыздуу оюнчуларынын бири. Азыр учурда ойнойт. Жок, учурда ойнобойт. Ойнобосо анда Марата эмес. Уят. Ушу Азамат Реал Мадрид деп сен Ё-моё. канча жылдан бери жүрөсүң? Реалдын легендасына айланган. Так, Академияда баштаган. Демек, болжолдуу түрдө бир вариант айтып көрүңүздөр. Эгерде болбосо, анда туура жооп който берели. Жок, жеңил суроо эмес экен. Мен Рауль деп коеюн. Рауль деп ойлойсуз, э? Сизде? Жома чын жүрөктөн кызык болот, жок, мен билбейм. Туура жооп бул Рауль Гонсалес болчу. Рауль Гонсалес. Санжар мырза мына болжолдоп отуруп 1 упайды алды. Эсеп 1-0 бул раундтун жүрүшү боюнча. Рауль Гонсалестин атасы дал ушул Атлетико Мадридке күйөрмандык кылган экен. 4-чү факт. Бул дагы өтө кыйын. Бул футболчунун ата-энеси жөнөкөй официанттар болгон. Ата-энеси официант болуп иштешкен. Барселона менен биринчи профессионалдык келишимине кол койгондон кийин ал ата-энесине үй алып берип, ата-энесин багууга мүмкүнчүлүк алган. Бул кайсыл футболчу? Барселонанын легендасы, ошо жакыр үй-бүлөдөн чыккан, ата-энеси официант болгон жана биринчи айлыгын эле ата-энесине үй алып берген. Тоже легенда, э? Ооба. Учурда ойнойт.
жардам болсын. Учурда ойнойт, бирок Барселонада эмес. Иньеста. Иньеста деп ойлойсуз. Эмне себептен? Азыр до сих пор ушу легендалардын арасынан Иньеста эле ойноп жүрөт. Месси деген эмне ал сразу Барселонада баштады уже карьерасын. Барселонада баштады. Азамат мырза, сизде кандай Иньеста деп ойлойм. Азыр ойногон легендалардан ошо Месси эле, Иньеста эле, калган бүт баары карьерасын бүтүрүп койгон. Анда экинчи вариант калса Месси дейин. Месси. Туура жооп бул Андрес Иньеста болчу. Андрес Иньеста жана Санжар мырза 2-0 эсебинде алды да. 5-чи факт. Бул футболчу жакында эле Манчестер Сити менен болгон беттеште гол киргизип, автогол жаратып жана ошондой эле ассист жасады. Буга чейин мындай нерсени Премьер-лигада 4 гана оюнчу кылган. Джейкоб Ремзи, Гарет Бейл, Уэйн Руни жана Кевин Дэвис. Сөз кайсыл оюнчу жөнүндө болуп жатат? Манчестер Сити менен болгон оюнда гол киргизди, автогол киргизди, анан ассист жасады. Голдук пасты чыгарып берди. Жакында эле болгон оюн. Арсенал менен ойногондобу? По-моему. Ким эле? Сон деп ойлойсуз. Тоттенхэм менен Манчестер Сити ойноткондо Сон биринчи киргизди, анан автогол эметип, анан дагы бир гол киргизген. Эсимде бар. Сон. Сиз? Майскордогу уведомленияларды эстедим. Ооба, бул Сон Хин Мин болчу, ушундай өзгөчө рекорд койгон экен. Жана бул 3-чү раунд жыйынтыкталды. 3-0 эсебинде Санжар мырза жеңди жана жалпы эсеп 2-1. Жалпы эсеп 2-1. Факттарды. Урматтуу көрөрмандар, 4-чү раундда кезек беребиз. Бул ирет кайрадан сүрөттөр аркылуу суроо болот. Биз футболчунун бетин жашырып койгонбуз. Биринчи баскычты басып жооп берсеңиздер болот. Бул негизинен оңой болушу мүмкүн, себеби белгилүү сүрөттөр коюлган. Андыктан эртерээк басканга аракет кылыңыздар. Анда эмесе биринчи сүрөт экранга чыгарабыз. Азамат мырза, Харри Кейн деп ойлойсуз. Эмне себептен? Анткени дегенде Капитанский повязка. Капитанский повязка 9 номер, формачан, аппак. Формачан. Эмде формамда типа. Спортивный связь да? Туура жооп койдойлу. Бул кайсыл оюнчу экен? Мына дароо биринчи секундада эле байкалды. Бул чындап эле Харри Кейн болчу. Негизинен Харри Кейн Баварияга кеч өтүп калды деген ойлордо. Кандай ойлойсуздар? Туура. Ооба, кеч өтүп калды. Эртерээк өтсө жакшы. Эртерээк Реалга өтүп кетсе вообще эле сонун болмок. Негизи эле Тоттенхэмден эртерээк кетиш болчу. Сомдо эле кетип калса проклятиясы бар. Мүмкүн ошол проклятия мүмкүн Харри Кейнде деп жатат, себеби мына кубоктон четтеп калды, чемпионатта экинчи орунда келе жатат. Бул иреттагы кубок албай калса кандай болот деп ойлойсуздар? Бул жөн эле сөздөр деп ойлойм, мындай мүмкүн эмес, болушу мүмкүн эмес, проклятие деп. Бирок просто Тоттенхэмдин өзүнүн бир характери жок команда. Составынын глубинасы жок команда. Бир жыл бою тынбай бир темпте ойноп келе албайт. Андай команда эмес. Дайыма тренердин жөндөшүн тренерлер келет. А Баварияда бул жакта 11 игроктон бүт бары топовый, азыркы учурда эң өзүнүн пиковый формасындагы игроктор. И бул деген еще чистый девятка эмес, бул деген ложный девятканы ойноп берүүчү игрок. Атакующий полузащитникке чейин түшүп, разыгровка кылып, кайра штрафныйга жүрүп барып, ачылып киргизүүчү игрок. Бул жака жон гана фланговый жана ортодо бир жакшы мээси жакшы иштеген игрок. Команда керек болсо эле болду. Бул оюнчу далай гол киргизет. Ошончо жалаң керек болчу. Түшүнүктүү. Келиңиздер улгантабыз. Кийинки экинчи сүрөт. Санжар мырза. Мен баспадымбы? Жөн эле астыбы? Сака. Да. Сака деп ойлойсуз. Келиңиздер туура жооп көтө берели. Бул Арсеналдын учурдагы эң кымбат оюнчулардын бири. Жаңылбасам 120 миллион еврого бааланууда жана эсеп 1-1. 3-чү сүрөт. Могул жактан монтуп баштайбыз анда. Сындыраш мүмкүн. 3-чү сүрөттү көрөлү. Азамат мырза. Оливье Жиру. Эмнесинен улам таптыңыз? Тоже формачан, биягында татуировкасы бар экенин билем. Анан Милан дегенде ойго азыр биринчилет Оливье Жиру келет. Бул туура жоопту көрөлү. Бул Миландын учурдагы борбордук. Еще сакалы көрүнүп турат. Борбордук чабуучусу Оливье Жиру болчу. Эсеп 2-1. Биз улантабыз. Кийинки 4-чү сүрөт.
Азамат мырза Мен кайрадан. иштебей кеттим. Бул деген Давид Дехея. Эмне себептен? Эмнегедир дегенде МЮнун логотипи, вратарьдын перчаткасы, анан Андре Онана дейин десем, Андре Онананын сакалы сары эмес. Анан дагы чөткө чыгып калды. анан дагы жабык могул тоголок жабыктын аркасында эми бети сары киши экени көрүнүп турат. А бул коргоочулардан акыркы Санжар мырза, Давид Дехея. сиз мүмкүн башка вариант айтып көрөбүз. Же кошуласызбы? Экинчи вратарьдан тааныбайт экенмин мен Манчестер Юнайтед. Бул Дехея эле. Сакал менен эле ушу көрүнүп турат. Туура жооп който берели. Давид Дехея же башкабы? Чоо биргеликте байкайды. Жана бул Манчестер Юнайтеддин легендасы десек дагы туура болот. Давид Дехея эсеп 3-1. Учурда бул голкипер мына командасы жок жүрөт. Эмне себептен деп ойлойсуздар? Кээ бир маалыматтар боюнча карьерасында жыйынтыктайт деп жатат. Менимче эрте. Жок, эрте ооба. Бул азыр мен уккан боюнча эме тренировка кылып айга катуу даярданат. Мощный трансфер болот болуш керек. И, кстати, ошо семейный понтторун уруп коюп, бирок кайфовать эткен ордуна тренировка кылып жатат. Значит, настрой Аль жакшы. Насырга да чакырды, бирок барбай койду. Азыр Ньюкаслдан негизги дарбазачы жаракат алып калды. Мүмкүн ошо кышкы трансфер терезеде Ньюкаслга келиши мүмкүн. толук мүмкүн. 5-чи сүрөттү экранга чыгарабыз. Кайрадан Азамат. Лаутаро Мартинес. Эмнесин Бир гана Лаутаро Мартинес ушинтип голун майрамдайт. майрамдайт, Санжар мырза, кошуласызбы? Ооба. Келиңиздер, туура жооп който эле. Бул Интердин оюнчусу Лаутаро Мартинес. Эсеп 4-1. Биз кийинки сүрөткө өтөбүз. Эрлинг Холланд. Кайрадан Азамат мырза биринчи. Меники кечирээк иштейт экен. Колуңузду жакыныраак кое алсаңыз туурараак болот. Туура жооп който берели. Бул кайсы оюнчу экендигин. Холланд. Бул Эрлинг Холланд болчу. Учурдагы мыкты оюнчулардын бири. Алтын топту алыш керек деген ойлор болгон. Кандай ойлойсуздар? Месси туура алтын топту алды же бул оюнчу алыш керек беле? Сөзсүз түрдө Холланд алыш керек болчу. Эмне үчүн? Мен буну Мессини жаман көргөн үчүнбү, балким ушул ойдон чыккан бул ой эмес. Бул факт да. Кагазга, дүйнө жүзүнө, бүт жерлерге, статистикага жазылган факт. Анан кийин мен ойлойм, бул Франс футболдун бул негизи эле компания болушунча Мессиге арналган бир компания да. Анан кийин Санжар мырза, сиз да кошуласыз бул ойго? Ооба. Левандовски менен Холланддын тобуна урдап кетти деп айтсак болот. Негизи эле Месси 8 алтын тобу бар. Чыныгы өз эмгеги менен эткен, балким 3-өнү точно урдаган. 2010дагы Снейдердикин алган. Точно. Кийинки 7-чи сүрөт. Буйрет мына Санжар мырза. Лукако. Ромело Лукако. Келиңиздер, туура жоопко назар жүгүртөлү. Дагы бир Интердин оюнчусу катылган. Жана бул кара терүүлүү оюнчу экен. Дароо байкалды. Ромело Лукако. Эсеп 5-2. Улантабыз. Кийинки сүрөт. Азамат мырза. Левандовски. Бир гана Левандовски ушинтип майрамдайт. Туура жооп койтойлу. Бул мына Баварияда ойногон учурдагы сүрөтү. Роберт Левандовский. Биз андан ары улантабыз. Кийинки сүрөт. Кайрадан Азамат мырза. 99 деген неме да? Ким? Дордойдо. Акыркы 5 секунд. Мирлан Мурзаев да. Акыркы вариант. Мирлан Мурзаев? Санжар мырза, сизде. Мирлан Мурзаев. Буттарынан да көрүнүп турат. Конечно. Келиңиздер, туура жооп който берели. Бул кайсы оюнчу экендигин байкайлы. Бул Мирлан Мурзаев жана эсеп 7-2. Мурзаев Азия кубогуна команда даярданууда, чакырбай коюшту. Өзү да мындай, албетте, федерацияга таранган жөнүндө оюн айтты. Кандай ойлойсуздар? Мурзаев керек беле? Конечно. Эмне себептен? Негизи опытный оюнчулар керек. Поледен деле хотя бы көп ойнобосо деле, но вне поля кичине дуктан берип, команда наставничестводан берип, советтерден айтып, негизи ушул чемпионский аура, легендарный аура негизи курама команданын ичинде болуш керек деп ойлойм. Ооба. Мен да кошулам. Себеби дегенде ошол эле Кайрат Жыгалбекулов, Фархат Мусабеков алар да Азия кубогунда болгон, бирок Мурзаевде бир лидерлик сапат аларда жок болуш керек деп ойлойм мен. Кандай ойлойсуздар? Мүмкүн. Кийинки сүрөткө өтөбүз. Эсеп азырынча 7-2. 1-2 сүрөт калды болуш керек.
Кайрадан Азамат Мырза. Головин. Головин, эмне себептен? Монакода эми Монакода азыр бир гана белгиленген. сүрөт коюучу жылдыз бул Головин. Санжар Мырза. Эмне дейин эми? Кошулам. Келиңиздер туура жооп кетелү. Монакода албетте азыркы учурда башка жылдыздуу оюнчулар деле бар, ошол эле Такуми Минамино, Бен Йедер, бирок бул Александр Головин болчу. Прическасынан көрүнүп калды. Эсеп 8-2, кийинки сүрөт. Дагы бүтөлүп шанс барбы? Кайрадан Азамат Мырза. Пауло Дибала. Эмнедир дегенде колу майрамдаганда бет жагында турат, антип майраганда бул фирменный Пауло Дибаланын. Короче, чалкып анан эле уже буну көрүп койсо болот экен, Кечирээк ойлонуп калдыңыз, эртерээк ошентип. Ойлонбой эле басып бериш керек экен, анан по ходу дела ойлонуп кетиш керек экен. Туура жооп өтөлү, бул Пауло Дибала деп жооп берди Азамат Мырза. Жана бул чындыгында эле Пауло Дибала болчу. Эсеп 9-2, акыркы 12-чи сүрөт. Басып коеюн. Бакыр койрой. Санжар Мырза. Фернандо Торрес. Фернандо Торрес. Бул немецтерге, по-моему, киргизген даже. Ушул оюндагы празднованиясы. Туура жооп назар жүгүртөлү. Ооба, бул Евро 2008 финал, жалгыз голдун автору Фернандо Торрес. Эсеп 9-3, ишенимдүү түрдө Азамат Мырза бул раундду утту жана жалпы эсептин жүрүшүндө 3-1. 4 раунд болуп кетти. Дагы 3 раунд. Алдыда дагы 3 раунд бар. Биз болсо 5-чи раундга кезек беребиз. 5-чи раундда дүйнө чемпионаты тууралуу суроолор болот. Ким тапса баскычты басып жооп берсеңиздер болот. Биринчи жолу уюштурулган футбол боюнча дүйнө чемпионаты кайсы өлкөдө өткөн? Санжар Мырза. Уругвай. Уругвай деп ойлойсуз, Кайсы жылы өткөн? 56. 56. Азамат Мырза, сизде? 1956 жыл. Туура жооп, ооба, Уругвай, бирок 1930 жылы өткөн. 30 жылы. Бирок бул жакта кайсы жакта болчу, ошондуктан эсепке алынат 1-0. Экинчи суроо, бул улуттук курама 7 жолу катары менен дүйнө чемпионатынын 8-1 финалында утулуп калган. Катары менен 7 жолу 8-1 финалда утулган. Кайсыл курама болушу мүмкүн? 7 жолу катар. 7 жолу 1/8 утулган. 1/8 7 жолу Катары менен болгон. ушул эле Уругвай болуш керек, по-моему. Жок, 1/8 да, башта болушу эле да. Башта болушу да. Биринчи плей-оффтун биринчи Мен бөлүгү. Бельгия. Бельгия деп Жок, ойлойсуз, Бельгия. Санжар Мырза. Нигерийский командалардын ичинде эми. Нигерия. Нигерия деп кой. Бул Мексика курама командасы болчу. Мексика 1994 жылдан 2018 жылга чейин ушул 1/8 ыргыган. 2022 жылы жада калса тайпадан чыкпай калды. Үчүнчү суроо, кайсы улуттук курама команда 4 жолу ошол дүйнө чемпионаттарынын финалында утулган? 4 жолу финалда утулган кайсы улуттук курама? Санжар Мырза. Бразилия окшойт. Бразилия деп. Көп жолу уткан, бирок жок финалда. Ошол эле учурда көп утулган деп ойлойсуз. Немецтер, по-моему. Демек, акыркы вариант. Бразилия же Германия? Же Аргентина. Же Франция деп. Жок, ушу. Же Испания. Жок, финал. 4 жолу финалда утулган экен да. Мен жогум, айтайын. Биринчи баскычты бассы Мен вариант. деле жөн билбейм, бияктычтан наугат татмай экен да. Болбосо жооп берүү укун бияка бере берели. Эгер сиз 4 жолу. Мен эме деп коеюн, Германия деп. Германия, Азамат Мырза, сизде. Мен Германия дейин дегем. Эмне бош калды? Аргентина, Бразилия бар, Испания. Бирок Испания точно нет. Аргентина деп коеюн. Аргентина, Бирок Аргентина. Туура жооп, бул Германия болчу. Германия 4 жолу уткан, 4 жолу финалда жеңилген. Анда эмесе эсеп 2-0, бул раунддун жүрүшү боюнча кийинки 4-чү суроо. Пеле алгачкы жолу канчанчы жылы дүйнө чемпиону болгон? 3 жолу дүйнө чемпиону болгон, бирок биринчи чемпионатын кайсы жылы уткан? Баскычты басып. Негизи бул раундда мен вообще эчтеке албайм.
мындай тарых футболду мен вообще билбейм. Учурда эле, Учурку заманда 2010дон өйдө көздөй азыр жок. Ал кездерим вообще эметпейм. Биринчи жолу качан алган? Варианттар барбы хотя бы? варианттар жок. Ошо ачылышы Уругвай башталганда эң биринчи чемпионат мирада өзү Уругвай уткан, ошо экинчисин, по-моему, Бразилия уткан. Ушунда канча 42 болуп калабы? 34. 1930 жыл болгон биринчи. 34пү? 34. Ушунда Бразилия уткан беле экинчи чемпионатты. Демек, болжолдуу түрдө бир вариант айтып коюңуз. 34 же 38 деп ойлоп атам мен. Сизде болжолдуу түрдө бир чемпионат айтып коюңуз. Жок, кайсы вариант? 1934 дейт. Биякпы? Мен 38 дейм анда. 38 э? Жок, 38 Туура жооп бул 1958 жыл болгон. 58. 58 жылы финалда Бразилия Швецияны 5-2 эсебинде жеңген. Ошондой эле кийин 1962 жана 1970 жылдары дагы Пеле дүйнө чемпиону болгон. 5-чи суроо. Дүйнө чемпионаттарында гол киргизген улуу оюнчу бул камерундук Роже Мила. Ал 1994 жылы 42 жашында гол киргизген. Ал эми бул тизменин экинчи ордунда белгилүү бир футболчу турат. Ал 2022 жылы Катардагы чемпионатта мына 39 жаш 283 күн дегенде гол киргизген. Бул кайсыл футболчу? Катарда ойнодубу? Мен айта берем. Пепе. Пепе деп ойлойсуз, Пепе же анан Сенегал эле бир нигерийский дагы бир эме бар болчу. Бирок Пепе болуш керек. Пепе гол киргизгенде айтып аткан уже. Именно ушу күндөрүнөн бери санап айтып аткан. Демек эсиңизде бар. Ооба ушу. Сизде? Жок, суроону айтып атканда мен Катарга чейин баспадымбы? Мен оюнча 2018ге чейин деп айтат деп ойлоп аткам да. Мирослав Клозаны айтайын деп аткам. А так Жок, Пепе болду. По-любому. Бул Пепе болчу, 39 жаш 283 күн дегенде гол киргизген. Эми бул тизменин 3-чү орунда Роналду турат, 37 жаш 292 күн дегенде ал дагы Катарда гол киргизди. Пепе мындан тышкары мына жакында эле Чемпиондор лигасында гол киргизген эң улуу оюнчу болду. Кече жакында эле оюнда дагы өзгөчөлөндү. Эсеп 3-0, бул раундтун жүрүшү боюнча Санжар мырза алдыда. Кийинки суроо. Дүйнө чемпионаттарынын тарыхындагы эң тез голду ким киргизген? Эң тез голду ким киргизген? Бул дагы белгилүү факт. 2002 жылы дүйнө чемпионатында болгон. 2002 жылы 3-чү орун үчүн болгон беттеште бул футболчу 10,8 секундада гол киргизген. Мен жок билбейм. Стефано же Йохан Кроф. Ушунчалык тарыхка кирип кетели. Мен билбейт экенм. Санжар мырза. Ди Стефано деп коелу. Бул 2002 жылы Түркия Корея беттешинде Хакан Шүкүр, түркиялык оюнчу, эң тез гол киргизген. Вообще эле тияк. Акыркы 7-чи суроо. Бул эки курама команда дүйнө чемпионаттарынын финалында 3 жолу кезгелген. Кайсы эки өлкө жөнүндө сөз болуп жатат? Эң көп финалда ушул эки команда кезгелген. Бразилия, Германия. Бразилия, Германия деп ойлойсуз. Азамат мырза, сизде кандай вариант? Бразилия, Германия? Мен оюмча Жабат полуфиналда ойночу. Бразилия, Германия. Эки жолу 20-жылымда ойногон, бир жолу бул эки команда 21-жылымда ойноду. Салыштырмалуу жакында эле десек болот. Так, демекчи анда Франция, Аргентина. Франция, Аргентина деп ойлойсуз. Туура жооп бул Аргентина, Германия. 1986 жана 1990 жылдар ойногон жана ошондой эле 2014 жыл. Бул раунд жыйынтыкталды 3-0 эсебинде. Санжар мырза жеңди жана жалпы эсеп 3-2. Урматтуу көрөрмандар, улантабыз кийинки 6-чы раунд. Алтынчы раундда 12 футболчунун сүрөтү көрсөтүлөт. 36 секунд ичинде. Сиздер эстеп калышыңыздар керек. Кайсыл футболчулар болгондугун. Видео бүткөндөн кийин сиздер алмак-салмак айтасыздар да кимдер болгондугун. Ким таппай калса ошол тарап утулат. 12 футболист. 12 футболчунун аттарын жаттап калышыңыздар керек. Видео бүткөндөн кийин сиздер алмак-салмак айтып жарышасыздар. Кайсыл оюнчулар болгондугу тууралуу. Түшүнүктүү, Короче, кто больше назовет, да? Алмак-салмак, ким таппай калса. Анда эмесе видеону көрөбүз, эстеп калыңыздар.
Азамат мырза алдыда келе жатат. Сизде тандоо биринчи баштайсызбы же атаандаш баштасынбы? Як башта берсин? Санжар мырза. Бир-бирден айтабыз. Любой. Любой, но Порядок жок, эме, ушу Стерлингден эле баштайбыз. Рахим Стерлинг. Сусо. Сусо? Жок. Кайсы Сусо? Сусо. Миландагы. Жок. Жок. Сен анда билбейт экенсиң. Анда Беллингем. Джуд Беллингем. Руни. Уэйн Руни. Бар болчу. Погба. Погба бар болчу. Бар болчу. Эме бар болчу. Агуэр бар болчу. Серхио Агуэро. Гётсе. Гётсе бар. Так, Феликс бар болчу. Жоу Феликс бар. Педри. Педри бар. Марио Балотелли. Марио Балотелли бар. Иско. Иско. Канча болду ушунда? 10 болду? Азыр 2 калды. 2 калды. Руни, Агуэро, Погба, Педри. Пато. 2 оюнчу калды. Пато. Алешандро Пато. Пато Миландын оюнчусу. Марсиаль. Антони Марсиаль. Демек, бул жакта тең чыгуу, экөөбүзгө тең бирден упай беребиз жана бир суроо, бул жакта упай берилбейт. Бул ушул 12 футболчуну эмне бириктирет? Баары нападающий, э? Забивной, типа. Андан башка дагы жок, бул жакта Кандай? жарым коргоочулар да болду. Эмне бириктириши мүмкүн? Бир сыйлык бириктирет. Гол, ассист? Жок. Бул футболчулар мына жакын эле Джуд Беллингем алды, Golden Boy сыйлыгын. Да ушул оюнчулардын баардыгы Golden Boy'ду алган. Марсиаль эле алган. Марио Балотелли, Алешандро Пато да алган. Бирок аталган футболчулардын бирөөсү дагы алтын топ алган эмес, кызыгы. Негизи Пато белейин жакшы кеткен, травматичный болуп калды да. Пато да бат гол киргизген, э? Ооба, Барселонага бат гол киргизген. Эсеп 4-3, экөөңүздөргө тең бирден упай беребиз жана биз акыркы 7-чи раундга өтөбүз. 7-чи раундда мен футболчунун атын тескери окуйм, мисалы исем. Сиздер Месси деп жооп беришиңиздер керек. Ох, ёшик. Ким биринчи Азамат утат. Ким биринчи баш керекпи? Ким биринчи баскычты басса, бирок бул жакта 3 секунд, 3 секунд баскандан 3 секунддун ичинде жооп бериш керек. Хорошо. Анда эмесе биринчи футболчунун аты Идраки. Икарди. Икарди. Экинчи Читикар. Бир. Читикар. Читикар. Ракитич. Ракитич. Ешкин 3 секунд өтпөдү. Кийинки Огирдор. 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 Родриго. Родриго. Эсеп 3-0 Санжар мырза. Кичине олдскульный футболисттер кош койгулачы. Современныйдан Азамат тутуп кетет. Алои Дравк. Алои Дравк. Алои Дравк. Алмай койкой, эмне эле басып атам? Алои Дравк. Кга башталат? Гдан башталат. Г. Алои Дравк. Бул жакта бир гана футболчулар эмес, футбол клубтар, машыктыруучулар дагы болушу мүмкүн. Алои Дравк. Алои Дравк. Алои Дравк. Гамбург. Алои деген букваларды мен вообще. Алои Дравк мына, Дравк. Ушактан баштасаңыздар, Дравк. Диало. Диало. Бул Гвардиола болчу. Гвардиола. Гвардиола. Гвардиола, Алои Драв. Мен почему-то елер жүрөт. Да, Драв Г демейсизби? К деп атпайм кечкери. Жана сурагандан кийин Г деді. Гвардиола. Кийинки Анориш. Анориш.
Ж менен бүтөт. Жирона. Бул Жирона болчу. Кийинки Азулут. Тулуза. Тулуза. Мен бияктан утулуп эле коеюн. 5-0. Кийинки Йодрот. Тудроцпу? Йодрот. Йодрот? Дортмунд? Жок. Ошо да Йодрот. Дордой. Йодрот. Дордой. Кийинки буяк кыйыныраак, аты фамилиясы дагы да. Уах кетти анда. Ибах Оснола. Биринчи атын табыңыздар. Ибах. Хаби Алонсо. Бул Хаби Алонсо болчу. Кийинки Ияну Иреме. Унай Эмери. Бул Унай Эмери. Жана акыркы 10-чу Кире Нетгах. Эрик Тен Хаг. Бул Эрик Тен Хаг. Демек бул раундда 10 болду, 10 суроо. Анын 7-өсүнө жооп берди Азамат мырза. Жана бул раунддагы упай дагы Азамат мырзага кетти. Жалпы эсеп 5-3. Жана Азамат Улановду бул беттеште жеңишке жетиши менен куттуктайбыз. Жана чейрек финалга чыктыңыз. Молодец. Топ тимдин атынан дальше больше. Топ тим алга. Урматтуу көрөрмандар, биздин программанын демөөрчүсү Кутуча Кейжи. Эгерде сиздер дагы жакын адамдарыңыздарга өзгөчө белек тартуулайм десеңиздер, дал ушул Кутуча Кейжинин Instagram баракчасына кирип издеп көрсөңүздөр болот. Ал эми биздин катышуучуларга келип катышып берген үчүн ыраазычылык билдиребиз. Жана Санжар мырза, бул Кыргызстан деген саат сизге чоң рахмат. Аябай как раз патриотический эмелерим. Жана дал ушул бүркүттүн элеси тартылган саат бүгүнкү күндүн жеңүүчүсү Азамат мырзага берилет. Чоң рахмат. Жеңиш болсун. Буюрса үйгө барып сразу эле дароо илмейт балга. Сүрөткө тартып койдум. Санжар мырза, оюн тууралуу айтсаңыз, кандай экен оюн? Утулуп калгансызга таарынасызбы? Жөн, негизи сиздерге чакырган үчүн чоң рахмат. Ушундай тилекке каршы мен негизи өзүм ушундай кишимин. Бирдемке менен эметсем, кызыксам деле өтө тарыхына терең кирбейм да. Ошо тилекке каршы. Бирок зато бияктан келип алып, сиздердин эмесиңиздер менен, күчтөрүңүздөр менен деле өзүмө бир акыл алып алдым. Азаматты куттуктайбыз. Өтө аябай кызыктуу деле болчу. Азамат мырза, сиз оюн тууралуу. Силерге да ушундай эле чакырганыңарга чоң рахмат. Силер жазганда эле ушундай долбоорго чакырат дегенде эле сразу өзүңөр көргөндөй эле макулдугун бердим. Негедир дегенде биринчи сезонуңарды, биринчи сезонду көптөгөн мен байкелейм, досторум келип кетти, ошондо дагы мен качан барам деген ой бир кеткен. Биякта турганыма аябай кубанычтамын. Келип дагы бир негизи эле футбол менен бүт тиешеси бар нерсе мен үчүн абдан бир сонун жана жылуу нерсе. Анда келип кичине мээди иштетип сонун өттү мага. Абдан кызык өттү. Сиздерге да чоң рахмат. Буюрса чейрек финалда көрүшөбүз. Ал эми урматтуу көрөрмандар, биз ушуну менен жыйынтыктайбыз. Кызматыңыздарда мен Кубан Жумамединов болдум. Кийинки эфирлерден амандашканча сак саламатта калыңыздар.